Саламатсыздар урматтуу жалпы фактикежи маалымат порталынын көрүүчүлөрү. Мына өзүңүзгө белгилүү болгондой эле кечээ жогорку кеңеште депутаттар бир канча маселе көтөрүштү. Анын арасында ошо айыл жергесинен келген тургундар унааларын шаарга киргизбей кандайдыр бир чектөө киргизүү боюнча маселе көтөрүлдү. Мына ушул боюнча биз депутаттардын жана шаар тургундарынын пикирин билип көрмөкчүбүз. Сиздер дагы биз менен бирге болуп туруп өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтыра кетиңиздер. Ушул айылдан келген машиналар унаалардын шаарга кирүүсүн чектөө боюнча маселе көтөрдүңүз. Бул эмне себептен маселе көтөрүлүп калды? Биз комитетте экология боюнча маселени караганбыз. Ошол жерде көп суроолор болгон. Эми бул жерде бул чыгып кеткен нерсени айтайынчы. Биз ал жерде машинени киргизбейбиз деп айткан жерибиз жок. Бирок машинелерди кантип азайтабыз деген маселе коюп атабыз. Кандай азайткан жолу кандай? Эми докладчиктердин айткан сөзү боюнча айтып кетейин. Бир күндө ушу шаарга иногородный машинелерден 100 миңге жакын машина кирет экен. Задым элебиз мына шаардын экологиясын айтып кетеличи. Жанагы дүйнө жүзү боюнча биз айтып атабыз, Бишкек шаары эң кийинки күндөрү аябай баягы абасы булганган деп атабыз да. Ошол эмнеден келип чыгып атабыз десек, ошонун 72% бул жанагы машинадан чыккан түтүндөн экен. 16% бул көмүрдөн экен. Анан ичинде башка дагы немелер бар экен. Анан ошо 72% жанагы абаны бузуп аткан машиналар болгондон кийин ушул машина жагын кантип азайтабыз деген гана маселе коюп атабыз биз азыр. Аны кирбей койсун деп айткан жерибиз жок, бирок ошону кантип чечебиз деген маселени карап атабыз азыр. Чектөө киргенде мындай жылына карап киреби? Эски жаңы болуп бөлүнүп? Жок, чектөөнү киргизбей коелу деген жерибиз жок. Ушуну кантип азайтсакпы деген ойду айтып атабыз. Ушул мен өзүмдүн оюмду айтып атам. Ушул машинелерди шаарга жана киргизген эмес, ушуну кантип азайтсакпы деген маселени карап атабыз. Эми айыл жергесинен шаарга борборго келгендер бүт ушу жумушчулар келет да, унаасы мененчи. Булар шаарга кире албай калса, унааларын кайга коет деген да ой келди сиздерге? Келди, ой келип атат. Бул эми мындай да ар бир депутат өзүнүн азыр муну бизден чыккан транспорт комитети да карап чыкты. Ар ким өздөрүнүн ойлорун айтып атат. Эми мунун ойдун баарын биз чечим чыгарабыз, бир карап туруп. Бул жанагы биздин ой негизи жана автобустарды көбүрөөк жүргүзсөкпү деген эле оюбуз болду мына жерде. Башка ой жок бул жерде. Жана киргизбей коебуз деген эле ой жок. Биз билип атабыз, жумушчулардын келерин билип атабыз. Шаарда мен эми өзүм мына Сокулук районунда жашайм. Бизде бир 5000, 6000 киши машинелер ушу биздин Сокулук районунан кирет бул шаарга. Анан ошонун ордуна мына Сокулуктан шаарга чейин жана бир экспресс калабы жосусунда жана чоң автобустар болуп ошолорду жүргүзүп койсок, могу ушу машинелер азыраак келетпи деген ойду айтып атабыз да. Сокулук, Аламедин, Ысык Ата райондорунда ушул илгери сайыз убагында автобустар жүрчүлөр, ошондой автобустарды каттатып койсок, жанагы элге условия болсо, ошол жанагы автобустар менен эле ушу жумушка келип кетеби деген ойду айтып атабыз да биз. Эми сиздин жеке оюңузду билейин. Ушул Нарындан, Оштон, Ысык көлдөн келген машинелер шаардын кайсы жеринен баштап чектөө коюлат, эгер коюлуп калса? Эми шаардын кире бериш жерине деген гана ойду айтып атабыз. Жанагы мынакей бүгүн комитет ошо өздөрү предлагать этип атат. Жанагы шаар ичиндеги 2 автовокзалды шаардын сыртына чыгарсакпы депчи. Ошол жерлерге стоянка кылып, ошол жерге тотоп койсок болот стоянкаларды. Андан кийин именно ошо шаардын автовокзалынан шаарды көздөй машинелер каттайт да. Сырттан келген унааларды шаар ичине киргизүү боюнча чектөө коелу деп атышат да. Буга кандай көз карайсыз? Мындайча айтканда айылдан келгендер деп атат да. Туура эмес болуп калды. Айылдыктар ошону киши эмес, шаардыктар киши оккон болуп эле. Туура эмес. Жок, абанын булганышына көп таасир этип атат да. Айылдын машинеси булгабай эле шаардын машинеси булгап атат. Айылдыктар итак деле келбейт да. Келсе бир неме менен эле келет. Айылдыктар деле мисалы үчүн шаардыкындай эле машина айдап жүрүп аткан, анын үчүн аларды киргизбеш керек, киргизиш керек. Ал туура эмес, мисалы айыл менен шаар дегенде анда протого бөлүп алсын да, байлар анан кедейлерди бөлүп алсын, анда ошол эле жашоо. Рахмат. Эми айылдан келген унаалар шаарга кирбейсин деген жок, аларга андай болбойт го дейм. Айылда эмне себептен айылда келген, бияка келгендерге эмнеге чектөө коюш керек? Ушул сырттан келген унааларды, мындай айтканда айылдан келген унааларды шаарга кирүүсүнө чектөө коюлуп турган маселе көтөрүлдү да жогорку кеңештин. Ал туура эмес. Туура эмес.
Неге абаны булганышына ошол таасир тийип атат деп атат да. Ага деген электромобилдерди алып келиш керек. Анан шаардан келип алып анан ошол жакта жөө кыдырмак беле. Айылдан келгендер, туурабы?